Шаар үчүн тазалык биринчи орунда. Андыктан каланын тазалыгына кам көрүү максатында таштанды сорттоочу жай үстүбүздө жылдын жаз айында курулуп баштаган. Чакан ишкана Россия өлкөсүнүн адистеринин көрсөтмөсү менен онлайн тартибинде курулуп, аталган өлкөдөн чыгарылган жабдыктар алынып келинип салынууда. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында куруп бүтөт элек. Тилекке каршы дүйнөнү каптаган COVID-19 пандемиясы тилекке каршы ошол тоскоолдук болуп, Россия мамлекетинен атайын адистер келип бизди куруп берип окутмак. Анан эми азыр ушул жерде куруу иштери онлайн режимде өтүп жатат, дистанционно. Мунун 2 жыл кепилдиги бар бул цехтин. Бул цехтен бардык таштандынын бардык түрүн сорттойбуз. Анан ушул долбоорду ишке ашырганыбыздын эң биринчи бир максаттарынын бири ушу ысык көлүбүздүн экологиялык коопсуздугу жана бул жерде 7 жумуш орду түзүлөт жана биздин шаардын бюджетине киреше түшөт да. Чакан ишкананы курууга ысык көлдү өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом акча каражаты бөлүнсө, ал эми жергиликтүү бюджеттен 400 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Буга чейин бул жерде узундугу 500 метр, бийиктиги 6 метрди түзгөн таштанды төгүүчү жай курулган. Ал эми таштанды төгүүчү жайдын аянты 42 гектар аянтты түзөт. Ушудан пайдаланып, биздин шаарыбыздын калкына, жашоочуларга кайрылып кетет элек. Ушу мындай чоң долбоор ишке ашып атат бизде. Ошонун биз элдин да жардамы керек болуп турат да бизге, балык шаарынын. Анткени ошо үйүнөн таштандыны сорттоп чыгып ташташса, пластик бутылкасын өзүнчө, кагазын өзүнчө, жана тамак аш калдыктарды өзүнчө таштаса, бизге ушул курулуп жаткан комплекстин ишмердүүлүгүнүн өмүрү узунураак болмок да. Эми алдыда таштанды сорттоочу чакан цехтин ачылышы менен таштандынын бардык түрү сорттолуп иштетилет. Шаардын экологиялык коопсуздугун сактоо максатында курулуп жаткан ишкана салынып бүткөрүлсө, 7 жумушчу орду түзүлөт. Şu жердеги завод болгон балыкчы шаар эмес, жалгыз Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөдөгү салафан, пластмасс, баклашка, пластмасс өңдүү ушундай материалдардын баары ушул деле жер жүзүндө жайнап кеткен. Ушуга ылайыкталып атайын жазалып келинген заводду ушул жерде тазалык ишканасы орнотуп аттыр. Ошол орногон себеби бул жердеги эң биринчи балык шаарынын тазалыгы үчүн ар кайсы жерде айрыкча балыкчы шаарынын шамалы болгон салафан ушундай пластмасс өңдүүнүн баарын учуруп ар кайсы жерге жабыштырып баягы көлүбүздүн көркүн чыгарып атат. Ошого себептүү ушул заводду атайын алып келип ушул жерге орнотуп кайра иштетип чыгаруу планын коюп ачыптыр. Азыр ушул жерде тазалык ишканасы Россиядан алып келген заводду орнотуп ушул кайра иштетүү, мусорду, свалканы кайра иштетүү боюнча атайын завод чыгарып куруп атышыптыр. Бул жердеги эң биринчи балык шаарынын тазалык ишканасынын балдарына жетекчилигине абдан ыраазыбыз. Учурда желим баштыктар бөтөлкөлөр жер жайнап экологияга терс таасирин тийгизип келүүдө. Андыктан аталган ишкананын ишке кириши менен бул көйгөйдөн арылууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн адистер белгилешет. Эльмира Есеналиева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Балыкчы шаарынан.